Өлкөбүздө болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлардан топтом менен тааныштырып, Аккеми YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Мындан ары паспорт менен акча Кыргызстандын өзүндө жасала баштайт. Бул тууралуу Садыр Жапаров билим берүү жана элим министринин милдетин аткаруучу Каныбек Иманалиевди кабыл алган учурда айтты. Бул үчүн ал учкун басмаканасы бардык заманбап жабдык менен камсыз кылынганын билдирди. Мындан ары бир дагы мамлекеттик кагаз же фирмада басылбашы керек. Буйруса келечекте акча басып чыгарабыз. Ал эми өзүбүздүн паспорттарды май айынан баштап басып чыгара баштайбыз. Буга чейин паспорттардын бланктарын, техникалык паспорттарды, айдоочулук күбөлүктөрдү жеке ишканалар чыгарып келчү. Бул үчүн мамлекет 15 миллиард сом төлөсө бюджетке бир тыйындагы салык түшкөн эмес деди өлкө башчысы Жапаров. Ошондой эле президент учкундан басып чыгарууда казынага 3 миллиард сомго жакын акча кайтарыларын кошумчалайт. Учкун билесиз, өзүңүз дагы убагында ошол жерде жетекчи болуп иштеп кеткенсиз. Азыр учкунга бардык аппаратураларды алып келип бергенбиз, заманбап аппаратураларды. Мындан ары бир дагы мамлекеттик кагаз жеке компаниялардан чыкпаш керек. Только учкундан чыгат. 100% биз өзүбүз жетишебиз. Бардык техникаларын алып келип коюп бердик. Эми Кудай буйруса келечекте акчаны да өзүбүз печаттете тургандай болобуз. Паспорттарды дагы, мына паспорттарды май айынан баштап өзүбүз чыгарганга жетишебиз. УКМКнын чек ара кызматынын жоокери белгисиз заттын жарылуусунан жаракат алды. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашат. Алдын ала маалыматтар боюнча 25 февралда номер 2021 аскердик бөлүктөгү унааларды техникалык кароодон өткөрүү пунктунда мештен өрт чыгып, белгисиз заттын жарылуусу болуп, анын кесепетинен 2003 жылы туулган аскер жаратылган. Аскер кызматкери Разаков шаарындагы аймактык ооруканага жеткирилген. Учурда ал дарыгерлердин көзөмөлүндө, жоокердин абалы орто деп бааланууда. Бул факты боюнча бардык тиешелүү органдарга маалымат берилип, окуя боюнча иликтөө иштери башталды. Президент Садыр Жапаров 25 февралда укук коргоо, бажы жана көзөмөлдөө органдарынын жетекчилерине жогорку наамдарды тапшырды. Ал генералдардан коррупцияга малынбай, мыйзамсыз иш аракеттери үчүн жазалана турганын эске тутуп, мамлекеттик коопсуздуктун кызыкчылыгы үчүн берилгендик менен ак ниет кызмат кылуусун талап кылды. Садыр Жапаров өлкө жетекчилиги мамлекеттик түзүмдөрдүн бардык кызматкерлерин материалдык жана социалдык шарттар менен толук камсыздоону улантаарын белгиледи. Эске салсак, буга чейин мамлекет башчынын жарлыктары менен укук коргоо, бажы жана көзөмөлдөө органдарынын төмөнкү кызматкерлерине генералдык наамдар берилген. Башкы прокуратуранын орун басары Сагындык Мукашевка юстициянын генерал майору аскердик наамы, башкы прокуратуранын орун басары Кубан Адыл уулуна юстициянын генерал майору атайын наамы, Баткен облусунун ички иштер бөлүмүнүн башчысы Мурат Бороновго милициянын генерал майору наамы, ИИМдин академиясынын башчысы Тарел Абетовго милициянын генерал майору наамы, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Самат Изабековго бажы кызматынын генерал майору наамы ыйгарылган. Нарын шаарында бардык райондун акимдерине кызматтык автоунаалар берилди. Бул тууралуу аймактык кабарчыбыз билдирет. Маалым болгондой, автоунаалардын ачкычын президенттик администрациянын уюштуруу иштери жана аймактар боюнча аракеттенүү бөлүмүнүн өз ара инспектору Сабыркул Ашымбаев жана облус башчысы Алтынбек Эргешов тапшырган. Бергилей кетсек, президенттин тапшырмасы менен алыскы аймактар үчүн Chevrolet Captiva үлгүсүндөгү 90 автоунаа сатып алынган. Анын ичинен 5 машина Нарын облусундагы акимдерге берилди. Туркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга кыргызстандыктар дээрлик 67 миллион сомдон ашык чогултtu. Атайын ачылган бирдиктүү депозиттик эсепке каражатты табыгы кырсыкка кайдыгер эмес жарандар которуп жатат. Акчалай жардам берүүнү каалагандар сом, доллар, рубль жана евро түрүндө салым кошо алышат. Нарындагы куланак кесин курууга Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду 44 миллион доллар бөлөт. Бул тууралуу Каржы министрлигинен кабарлашты. Маалыматка кестин курулушун каржылоо боюнча чечим фонддун кеңешинин Москвада өткөн жыйынында жактырылды. Долбоор Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана өлкөдөгү энергетикалык тартыштыкты 18%га кыскартууга жардам берет. Курулуш мезгилинде 770 объект пайдаланууга берилгенден кийин 100гө жакын жумуш орду түзүлөт деп айтылат маалыматта.
Ош шаарында быйыл 30 миңден ашуун көчөт, 1,5 миллион гүл отургузулат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлайт. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Ататүрк паркына 40 түп ак кайын көчөтүн отургузган. Ошондой эле 500 түп ийне жалбырактуу дагы ошончо түп жазы жалбырактуу жана 20 миң түп бадал көчөтүн тигүү пландалууда. Муну менен катар 10 миңден ашуун бак отургузулмакчы. Ак Кеме YouTube каналында маанилүү кабарлардын топтому болду. Биздин каналыбызга катталып, маанилүү, кызыктуу кабарлардан биринчилерден болуп кабардар болуп туруңуздар. Кийинки чыгарылышыбыздан жолугушканча аман туруңуздар.